Саламатсыңарбы балдар? Видео сабагыбызды баштайбыз. Кыргыз адабияты 9-класс. Сабактын темасы Молдокулуч Шамыркан уулу Зар заман чыгармасы боюнча өтөбүз. Сабактын максаты Зар заман чыгармасынын идеялык мааниси тууралуу түшүнүк аласыңар, чыгармадан жакшы менен жамандын айырмасын билесиңер. Сабактын милдеттери акын жашаган ошол замандын өзгөчөлүктөрү, белгилери боюнча маалымат аласыңар. Поэмадан көркөм окуп, адабий талдоо жүргүзүп, чыгармага карай өз ойлоруңарды далилдейсиңер. Чыгармадан улам туура жүрүүгө, эмгектенүүгө, тартиптүүлүккө жана башка жакшы сапаттарга үйрөнөсүңөр. Күтүлүүчү натыйжа сабактан кийин чыгарманын идеялык маанисин аныктап, чыгармадан өзүңөрдүн түшүнүүңөрдү айтышыңар керек. Балдар, бул жерден Молдокулучтун сүрөтүн көрүп турасыңар. Молдокулуч 1866-жылы Кыргыздын Кочкор районунда туулган. Ал кыргыздардын эң алгачкы жазгыч акындарынын бири болгон. Кадимки Төрөгелди баатырдын небереси. Молдокулуч айылдык Баян деген молдодон арабча кат тааныганды үйрөнөт. Андан кийин Чүйлүк, Акмолдо, Закир калпалардан билим алган. Өз алдынча сабатсыздыгын жоюп, гезит журналдарды окуй баштагандыктан аны эл арасында Молдокулуч деп атап коюшкан. Молдокулучтун чыгармалары төмөнкүлөр: Чүй баяны, Зар заман, Зилзала, Кермето, Жинди суу, Кыз жигит, Алдамчы, Бүркүттүн тою, Канаттуулар, Буудайык жана башка чыгармаларында акын түрдүү ойлорду, кызыктуу идеяларды кыргыз элибизге тартуулаган. Молдокулучтун чыгармалары совет мезгилинде көп убакыт окутулбай тыюу салынып келген. Себеби алгачкы чыгармаларынын көпчүлүгү диний темада болгон. Чыгармаларында орустар ислам динине терс таасирин тийгизет деген ойлорду камтыган. Бирок алгачкы чыгармаларында орустарга карата терс көз караштары айтылып келген болсо, кийинки чыгармаларында тескерисинче орустардын келиши менен жерибизде болуп жаткан жакшы жаңылыктарды көрсөткөн. Мисалы, Чүй баяны деген чыгармасында жүйдөгү жаңы өзгөрүүлөрдү, жаңылыктарды орустар алып келип жатканын жазган. Эми Зар заман чыгармасы жөнүндө айталы. Акын өз заманынын өзгөчөлүктөрү тууралуу ой жүгүртүүсүн чагылдырган бул поэмасында ошол мезгилдеги адамдардын кылык жолуна, жаш муундардын келечектеги жашоосуна карата ойлорун билдирген. Ал мезгилдеги орустардын келиши жана кыргыздар менен орустардын ортосундагы өз ара мамилелери тууралуу ойлорду камтыган. Бул поэмадан мисал окуйлу: Жигит болсоң абайла, убал кылба жаныңа, тазалагын жолуңду, тарта жүргүн колуңду, жаман адам курусун, доо чыгарып бир жерден милдет кылар жумушун, жакшыларды карасаң, кылганынын доосу жок, сыры билгизбейт тымысын. Бул жерде жакшы менен жамандын ортосундагы айырмачылыктарды белгилеп жатат. Таза жүргүн деп атат, бирөөгө доо артпагын деп атат, чындыкты сүйлөгөн деген сапаттарды белгилеп кетип атат. Акындардын обону домбуранын үнүндөй, жарашыктуу зар заман тоту куштун жүнүндөй, бар келишкен буруму кызыл кымкап гүлүндөй, кандай салса жарашар калың килем түрүндөй, түшүп турат токтобой кирекештин жүгүндөй. Демек, ошол кездеги замандын жакшы сапаттарын, жакшы жака өзгөрүүлөрдү ошол тоту куштун жүнүнө, килемдин түрдүү гүлдөрүнө салыштырып бергени көрүнүп турат. Зар заманды байкасаң, даамы таттуу казыдай, эч болбосо шереси чекендинин ашындай, пейли тардын куну жок. Байда болсо жакырдай, кылыгы жакшы бозбала, булу кымбат асылдай, жигери бар азамат, жыты жакшы атырдай.
Бул жерде дагы ошол колу ачыктык беришен, колу тар, пейили тар зыкым адамдардын сапаттары жөнүндө айтылып кетти. Мындан дагы силер жакшы сапаттарга ээ болот деп мен ишенемин. Бул поэманы силер китептен окуп, өз алдыңарча дагы талдоо беришиңер керек. Эми бул поэмада көпчүлүгү эскирип калган, силер орус классыңар албетте, ошон үчүн түшүнүксүз сөздөр дагы бар экен. Ошолорду кичине мен түшүндүрүп кетейин. Жигердүү, жигер деген сөз күчтүү, коркпос, тартынбаган, тайманбаган жигиттердин сапаттары жөнүндө айтылып атат. Акыр, малга чөп салынып турган идиш. Капыр, мусулман динине ишенбеген адамды айтып атат. Жакыр, кедей, колунда жок деген мааниде. Бардеңке, мынтыктын түрү. Тили жуйрүк, бул жерде чечен, мыкты сүйлөгөн, тилинен бал тамган, жакшы сүйлөгөн деген мааниде айтып атат. Кирекеч, жүк ташыгыч. Мына ушундай сөздөрдү өзүңөр дагы поэмадан жолуктурган болсоңор, түшүнүксүз болсо эмки сабакка жазып келсеңер болот. Сабакты бышыктоо үчүн төмөнкүдөй суроолорду берем. Молдо Кылыч качан, кайда туулган? Бул акын эмне үчүн молдо атка конгон? Дагы кайсы акын молдо атка конгон? Акындын чыгармалары эмне үчүн совет мезгилинде окутулбай келген? Зар заман чыгармасынын идеялык мааниси кандай? Эмне үчүн жазгыч акын деп аталган? Мына ушуларга ой жүгүртүшүңөр керек. Бирөөнө мен далилдөө берейин. Эмне үчүн жазгыч акын деп силер жогору жакта түшүнүңөр болуш керек. Бизде 1924-жылга чейин жазуубуз болгон эмес, адамдардын баары сабатсыз болгон. 24-жылы гана биздин кыргыз адайы тилибиз калыптанган. Ага чейин кыргыз элинде арасында молдолордон өз алдынча окуп, арабча кат таанып алган кишилерди элибиз молдо атка кондуруп келген экен. Ошолордун бири Молдо Кылыч жана Тоголок молдо акындар. Заманча акындар жөнүндө айтып кетсем, Калыгулбай уулу Акыр заман чыгармасын жазган, Арыстанбек Буйлаш Тар заман чыгармасын, Молдо Кылыч уулу Зар заман чыгармасын жазган. Булардын темалары дагы, поэманын идеялык маанилери дагы бири-бирине окшош, үндөш болгондуктан буларды заманчы акындар деп атап коюшкан. Үй тапшырма: Зар заман поэмасынан үзүндү жаттап түшүнүк бергиле. Акыр заман, Тар заман, Зар заман чыгармаларынын айырмачылыктарына байкоо жүргүзгүлө. Поэмадан жаттап койгула. Ушуну менен сабагыбызды аяктадык балдар. Саламатта болуңуздар.